2022 жылдын соңунда 155 миллиард сом күтүлүүдө. Салык кызматкерлери менен салык төлөөчүлөр тыгыз иштеп аттык. Акыркы жылдары мамлекеттик салык кызматында олуттуу реформалар болду. Бул эбегейсиз иштердин артында салыкчылардын зор эмгеги менен аракети турат. Анда эмесе сиздерди биздин бөлүмдөр менен тааныштыралы. Кош келиңиздер. Кайра түзүүнүн эң башкы этаптарынын бири мекемеге санарип технологияларын киргизилүүсү. Андыктан салык кызматынын ишмердүүлүгү тажрыйбалуу адистердин жана жаш кадрлардын жаңычыл идеяларын өз ара аракеттенүүсүнө багытталган. Биздин бөлүмдүн негизги милдеттери жана максаттары бул мамлекеттик салык кызматынын кызыкчылыктарын сот органдарында коргоо, андан сырткары укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу, юридикалык бүтүмдөрдү даярдоо. Биздин бөлүмдүн аткарган иштери бул өлкө боюнча аймактык салык башкармалыктарынын ишин координациялоо жана ошондой эле атайын салык режимдери боюнча салыктык администрациялоону жүргүзүү жана тобокелдик критерийлерин колдонуу менен салык төлөөдө толуктугу жана кемчиликсиз талдоо жүргүзүү. Биздин бөлүмдүн негизги жумуштары бул аймактык салыктарды убагында өндүрүүнүн көзөмөлдөө функциясы жүктөлгөн бизге. Салык төлөөчүлөрдүн чыккан карыздары боюнча убагында билдирмелерди жөнөтүп, убагында төлөөсө мажбурлап өндүрүү процесстерин ишке ашыруу боюнча көзөмөлдөө бөлүм болуп эсептелебиз. Биздин ККМди колдонуу боюнча бөлүмүбүз салык төлөөчүлөрдүн өзлөрүнүн ишмердүүлүгүндө ККМди колдонуу боюнча контроль жүргүзөт. Андан тышкары көпчүлүк салык төлөөчүлөрүбүзгө ошол ККМди алуу боюнча, андан ары колдонуу боюнча көмөк көрсөтөт. Наш отдел занимается организацией и контролем работы территориальных налоговых органов по вопросам, связанным с работой с налогоплательщиками.